Үйдөгү жаш балдардын оюнчуктарынын көздөрү бар. Детский шейшептердин дагы кыздардын көздөрү менен. Көз бар жерге периштелер кирбейт деп коет. Булар кандай? Эгер ошол чынык адамдын сүрөтүн тартып койсо, Горбачевдин сүрөтүн тартып койсо, көз болсо анда болбойт. Анан оюнчуктун сүрөтү болсо, ал жарай берет. Ал оюнчук, жандуу нерсе эмес. Бизге жандуу нерселердин сүрөттөрү болбойт. Чыныгы каркардын сүрөтүн тартып көзү менен турса, анда ошол үйгө периште кирбейт. Анан игрушканын сүрөтүн тартып койгон болсо, урматтуу бир тууганым, анда эч кандай иншалла зыяны жок. Аллаху алам бис-саваб. Азан болду ага? Азан айтыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жана жамааттар үчүн сөз болгондо, бул жамааттар, ахлүсүнна ичиндеги жамааттар. Ана фиркаларга таптакыр кошулганга болбойт. Кыргызстанда шииттер бар, Исмаил агахандар бар, Ахмадилер бар. Буларга таптакыр кошулганга болбойт. Агахандар бар, Исмаилиттер. Ана Ахмадилер бар, Кадиянилер. Ана шииттер бар. Буларга таптакыр кошулганга, булар куфр жамааттар, мусулман эмес булар. Урматтуу бир тууган, макулбу? Белки ахлүсүнна вал жама таандык деп аткан жамааттар белгилүү, ошолорго кошулса бир жөн, бирок белки фиркаларга кошулганга болбойт. Алар мусулман эмес жамааттар. Кагазга жазбаган озек айта тургандар сөздөр жокпу? Бисмилла. Эки суроо сабак берди. Демек, орозонун күн батканда эле уже ачабыз да, күн батышы менен. Экинчи атахиятты ошо өтө бат окугандар бар да. Атахият айтып эле салам берип койгондар бар. Ошондо биз да салам беребиз, же толук бүтүрөбүз салам. Салам беребиз. Анткени салам бердер туруп кетип калышы мүмкүн да. Анан намаз кызык болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн салам берип салам. Ошондо көңүлүң толук токулбойт. Имамга замечание бериш керек, кичине мындайраак оку деп. Айтыш керек. Айтыш керек. Тигини болсо саатка карайбыз. Саатка карап туруп 2-3 мүнөт карак жылдырат, саатка ката болуп калышы мүмкүн. Анткени азан келди, адам чуктап калат. Кеде бизде да азан келди айтылып кетет. Бир 15 мүнөт 20 мүнөт. Ошон үчүн шашып саат тетилиш керек болот. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Саатка маани бериш керек. Анан так айтылынса бир жөн. Бирок күн батса уже эсеп. Күн батса эсеп. Күн батканы кантип билебиз? Саатка карап билебиз биз. Азыр саат болуп калды маселе. Суроо берсеңиз. Мисалы үчүн буктан намаз окуп атканда кечигип келип калдык, 3-чү же 4-чү рекетке келип калгандачы. Ошондо деген 3-чү рекетти жамаат менен окуп туруп 4-чү рекет менен анан 1-чи 2-чи рекет кандай окулчу? Келдиңиз, анан имам менен чогуу окудуңуз. Сизде акыркы 2 рекет калган болот да. 1 рекет калган. 3 окудуң, 1 рекет калган болот. Имам салам бергенде турасыз. Туруп алхамды окуйсуз, анан зам сүрө кошосуз, анан отуруп аттахиятты бүтүрүп коесуз саламды. 3-чү рекетке келип калдык, 3-тү чогуу окудук. 4 калган. 3 рекет калды биякта. 3 рекет калды. 2 рекет калды. 3-4 окудуңуз да сизчи? Имам салам берди турасыз дагы, 1-2 рекет окуп аласыз. Экөөнү тең зам сүрө кошуп окуйсуз. 2 рекетте аттахиятты отурасыз. Эгерде 4-чү рекетке келип калдыңыз, 1 рекет окудуңуз имам менен. Имам салам берди турасыз дагы, 1 рекет окуп дагы отурасыз. Зам сүрө кошуп окуп отурасыз, аттахиятты окуп анан туруп 1 рекет окуйсуз, Фатиха зам сүрө кошосуз, отурбайсыз туруп, Фатиха окуп анан намазды бүтүрөсүз. Бул биринчи, экинчи жолу шамдай кылып окуйсуз. Имам салам берди турасыз дагы 2 рекет окуп аласыз, экөөнү тең зам сүрө кошосуз, анан кийин 3-чү зам сүрө кошпойсуз. 2 рекеттен аттахият окуп, 1 рекет шамдай кылып окуйсуз. 2 варианты бар. Шамдай кылып окусаңыз болот, кал магриб деп. Же 1 рекет окуп отуруп алып, анан туруп 2 рекет окуйсуз. Ал дагы дурус. Түшүнүктүүбү? Салам. Рахмат. Биз сабак алып жүргөндө Бакыт деген устазыдан уккан элек да, баягы жараткан бир орунга муктаж эмес. Көпчүлүк адамдар жаратканды асманда деп билишет, бирок жараткан орунга муктаж эмес, себеби орунду жараткан өзү жараткан, анан жараткан нерсесине муктаж болбойт. Ошон үчүн жаратканды биз асманда деп биле турган болсок, ал ыймандан чыгып кетет ал адам деп. Ушундай маалыматыбыз бар да, ошол боюнча кеңири маалымат берип кетсеңиз. Биринчи маселе, бир алымдын атын айтып атканда атын айтпай туруп суроо берилиш керек. Анткени биз ал адамды өтө урматтагандан анан ага биз каршы пикир айта албай калабыз, эгерде пикир башкача болсо. Ошон үчүн суроонун маданияты паланча минтип айткан деп айрыкча тирүүлөрдү айтпаш керек. Өлгөндөр айтсаң боло берет. Китебинде мындай айттыр депчи, анда маселе оңоюраак да, акыретте соттошуп ала бересиң. Бул тирүү жашоодо кыйыныраак болот. Ошон үчүн айтыштын кереги жок. Экинчиси, ага узак убакыт боюнча анда узун убакыт кетет. Эгер интернетке кирсеңиз, Такавиянын шархы бар, 80 канча сааттык. Ошондо ушул маселеге өтө узак токтолгонбуз. Балким 2 күн токтолгонбуз. Ошондон билесиз. Маселе туура негизинен. Бир адам мас боюнча да
Masынын өкүмдөрүн баардыгын билет, масы. Hı? Масынын баардык өкүмдөрүн билет бир адам. А бирок ошо өзү баягы суукта кече атты кылбайт да. Мисалы үчүн өкүмдөрүн билип туруп ошо масын кийип алса суу өтпөйт бутуначы. Анан суукта өзү бутун жууйт да. Бутун жууп анан ошондо ошого амал кылбаса өзүнө зөөлдү кылган болуп калабы ушул адам. Эгерде масы кийип бутун жылуу кармабай, анан бутун жуугандан буту ооруп кала турган болсо кыяматта жооп берет. Анткени Кур'ан-ы Каримде өзүңөрдү өлүмгө түртпөгүлө, халакка түртпөгүлө деген аят келет. Ошондуктан этиятын кылбастан атайын шарты болуп туруп ошондой күнөөкөр. Бул адам күнөөкөр болуп эсептелет. Анан кээ бир адамдар бар, ал биз ойлошубуз мүмкүн, ал бутун жууганда üşүйт деп бирок анан ырахат алышы мүмкүн. Ошон үчүн бир адамдар бар, ушундай бир сууктан üşүбөйт да, кыштын күндөрү дагы муздак сууга түшкөн таксырларды билебиз. Ошон үчүн булар эмне ошондой.